БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Ар бир үйдө багылып келген тоок этинин дарылык касиети жөнүндө билип алыңыз. Тоокторду жер жүзүндөгү эң эле кеңири таралган үй кушу десек жаңылышпайбыз. Тоок азиялык банкип жапайы тоогунан тараган. Адамдар анын бакмалыкка оңой эле көнүп кетерин бат эле байкашкан. Ошондой эле тооктор киреше табуу максатында 21-кылымда гана багыла баштаган. Тооктой болуп ар түрдүү географиялык аймактарда багылып көбөйө берген айбанаттар аз. Көптөгөн өлкөдө чарбага келтирүүчү пайдасы жана климаттык шартка жараша тооктун жаңы породалары аргындаштыруу жолу менен чыгарылган. Тооктун этине сурам көп болгондуктан алардан жылына 33 миллиард килограммдан жогору эт алынат. Бирок үйдө багып чоңойткон тооктун эти гана пайдалуу. Ал эми базардан, дүкөндөн сатып алган тооктун эти тескерисинче өтө эле зыяндуу. Анткени аларды антибиотиктер менен чоңойтушат. Ошол антибиотиктер айрыкча акарачкаларда көп болот. Тооктун этинде эттин башка түрлөрүнө караганда белок көп. Ал эми май болгону 10% түзөт. Аминокислотанын өлчөмү боюнча эттин бул түрүн литр десек болот. Ал тоок этинде 92% түзөт. Холестерин таптакыр аз. Тоок этинде организмге зарыл болгон В тобунун витаминдери, фосфор, кальций, жез, магний жана башка микроэлементтер бар. Америкалык диетологдор кант диабетинен жабыр тарткандарга рационуна мал этинин ордуна тоок этин киргизүүнү сунушташат. Анткени тоок эти кандагы жаман холестеринди түшүрүүгө жана заарадагы белоктун өлчөмүн азайтууга жардам берет. Мындан тышкары, тоок эти инфаркт, инсульт ооруларынын алдын алып, гипертониянын өнүгүү коркунучун азайтат. Организмдеги зат алмашууну нормалдаштырып, иммунитеттин бекемделишин жөнгө салат. Тоок этинин дагы бир өзгөчөлүгү ал организмге жеңил сиңет. Андагы белоктордун кошулмасы суук тибүү ооруларына каршы турат. Мындан тышкары, атеросклероз оорусуна даба болот. Жыныстык органга кубат берет. Жашы чоң болгон короз этин нокот жана лояга кошуп бышырып жегенде, ал адамдын ичиндеги микробторду тазалайт. Шишиктерге, ичеги ооруларына пайдалуу. Жаш короздун этин жакшылап кайнатып ичсе, денедеги алсыздыкта, ашказандын ачышып оорусуна, ичтин жумшашына чоң жардам берет. Ошондой эле тоок шорпого капуста, көгүчкөн тукуму, укропторду теңме-тең салып бышырып ичсе, өпкө оорусуна жана какырыктын чыгаруусуна жардам берет. Жаш жожо короздун этин жеген адам кубатсыздык, кан басымынын көтөрүлүүсү сыяктуу оорулардан арылат. Ал эми тоок майын жегенде дене жумшарып, микробтордон сактайт. Тооктун ашказанын тазалап, кургатып туруп, жүзүм кычкыл суусу менен жесе, ашказан жарасын сакайтып жок кылат. Ал эми куйрук жагын жумуртканын сарысына кошуп жесе, эркектин кубаттуулугун жогорулатып, уругун көбөйтөт. Организмге жеңил жана бат сиңүүсүнөн улам ар кандай операциялардан кийин тамак жасап беришет. Тооктун эти жүрөктүн жана өттүн калыптагыдай иштешине көмөк берет. Ошону менен бирге тооктун эти организмдеги зат алмашууну жакшыртат. Полиартрит, бөйрөк, боор ооруларында, ашказан жана 12 эл ичегинин жарасында, нерв системасынын иштөөсүнүн бузулушунда пайдалуу. Кандай эт болбосун, адамдын организмине керектүү болгон көптөгөн түрдүү заттар анын курамында камтылгандыктан адам эт жеп туруусу керек. Бир күндүк норма чоң адамдар үчүн 150-200 грамм, ал эми жаш балдар үчүн 200-300 граммды түзөт. Этти өтө эле ашыкча жеген да туура эмес. Мындай учурда организмге зыян келтирип, жатындын, жоон жана ичке ичегинин, эмчектин рагы жаралышы мүмкүн. Тоок этинин курамында заара кычкылы көп болгондуктан, аны көп жегендерде подагра жана бөйрөктө, табарсыкта, өттө таш оорулары жаралат. Эти кээ бирлерге аллергияны пайда кылат. Ошондуктан аталган оорусу барларга сунушталбайт.
өтө куурулган жана ачуу татымдары менен кошулган тоок эти сиздин организмиңизге пайда алып келбей, тескерисинче зыян алып келиши мүмкүн. Эң жакшысы жөжөнүн же жаш тооктун эти. Негизинен этти кайнатып, дымдап жеген пайдалуу. Тооктун этин сүт жана айран менен жегенге болбойт. Үй канаттууларынын бири болгон үндүк эти дагы тоок этиндей эле организмге жеңил сиңет. Үндүк эти өнөкөт оорулары жоктордун баарына жегенге болот. Энурезде, төрөттөн кийин шишикте, ички органдар ылдый түшкөндөргө кабыл алуу сунушталат. Көбүнчөсү кышкыга эң жакшы азык болуп берет. Үндүк этинин курамында май эң аз өлчөмдө. Ошол себептен бул канаттуунун эти диеталык азыктардын катарын толуктайт. Курамындагы витамин B12 жана триптофондун негизинде нерв системасынын абалын жакшыртат жана уйкуну нормалдаштырат. Курамында фосфордун көп өлчөмдө болушу сөөктөрдү, тиштерди бекемдейт. Кош бойлуу учурунда эң керектүү болгон фолий кислотасы үндүк этинде жана боорунда көп. Ошондуктан кош бойлуу жана эмчек эмизген аялдарга сунушталат. Бул эттин жеңил сиңимдүүлүгүнөн улам жаш балдарга берсе да пайдалуу. Тоок эти сыяктуу эле үндүк этинин курамында да заара кычкылы көп. Көп өлчөмдө жегендерде подагра оорусу жаралат. Ошондой эле бөйрөктө, табарсыкта, өттө таштар пайда болот. Андыктан аталган оорусу барларга жегенге болбойт. Үндүк этинде натрий көп болгонуна байланыштуу кан басымы жогору жана жүрөк кан тамыр оорусу барлар кээде гана тузун аз салып жегендери туура болот. Өрдөк менен каз этинин пайдасы жана зыяны. Бул канаттуулардын этинин пайдасы организмде уулардын топтолушун четтетет, жаштыкты узартат, жараларды батыраак айыктырат, көк боордун иштешин жакшыртат. Иммунитети төмөндөргө жана кургак менен ооругандарга жакшы азык. Өрдөктүн этинде каздын этине караганда майлуулугу азыраак болот. Кандай учурда зыян? Каз менен өрдөктүн эти организмге сиңимдүүлүгү кыйын. Ошондой эле холестерин көп болгондуктан жаш балдарга, карыларга, кош бойлууларга, жүрөк кан тамыр, кант диабети, гипертония оорусу барларга сунушталбайт. Үй канаттууларынын ичинен эмне үчүн тоок мынчалык көп колдонулат? Мунун бир себеби анын этинин даамы көптөгөн татымалдар менен төп келгендигинде. Тооктун чийки этинде сальмонелла өңдүү зыяндуу бактериялар болушу мүмкүн. Ошондуктан тооктун этин даярдап жатканда коопсуздук чараларын сактоо зарыл. Тоок этин бузуунун алдында да, бузулуп бүткөндөн кийин да колду, эт кесилген тактайды, бычакты баарын самындуу ысык сууга жууп жүрүү абзел. Муздаткычтан алып чыккан канаттуунун этин тамакка колдоноордун алдында гана ээритүү керек. Тооктор жана анын жумурткалары тууралуу кызыктар. Тоок дүйнө жүзүндө эң кеңири тараган канаттуу болуп эсептелет. Эң кичинекей тоок жумурткасы Кытайдан табылган. Анын салмагы болгону 2,58 граммды түзгөн. Жер шарында жылына 567 миллиард тоок жумурткасы колдонулат. Анын ичинен Германияда бир жылда 16 миллиард жумуртка желет. Бул орточо эсепте бир адамга 200 даана жумуртка туура келет. Жумуртканын азыктык баалуулугу, даамы, сапаты эч кандай анын сыртындагы өңү түсүнөн көз каранды болбойт. Калифорния жашоочусу болгону 12 минута ичинде 191 даана куурулган тооктун канаттарын жеп үлгүргөн. 1987 жылы Джон Кенмуир 14 даана кайнатылган жумуртканы 15 секундага жеппей жеп бүткөн. 1990 жылы Дейл Лайонс 48 килограмм аралыкты 4 саат 18 минутада чуркап өткөн. Эң кызыгы, ал чай кашыктын үстүнө жаңы тоок жумурткасын коюп, аны колуна кармап алып чуркаган. Жаңы тоок жумурткасы сууда чөгөт. Ал эми эскирип калган болсо суунун бетине калкып калат.
Эң көп убакытка чейин учкан тоок 13 секундка гана учкан. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.